Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мерим Нурдинова. Бул сабакта мен сиздерге кантип өзүңөргө каалаган жашооңуздарды куруп алсаңыздар болот, кантип кайсылдыр бир жашооңузда жакпаган нерсеңизди жакшы жакка өзгөртүп, себеби дегенде көпчүлүк учурда эле баарыбыз эле жакшы үй бүлө куруп, байлыкта жашап, каалаган үйүбүздө жашап, каалаган мамиледе айлана чөйрөбүз менен каалаган өзүбүз элестеткен мамиледе жашагыбыз келет, бирок андай кыла албайбыз. Андай жашоодо жашай албай келебиз. Даже если билип турсак деле ошого карата аракет кылбай эле жүрө беребиз. Себебин айтып берем. Жана кантип ошол нерсени бузуп, жаңы нерсе куруп алса болот, жаңы жакшы нерсени куруп баштаса болот дагы ошол боюнча сырларды айтып берем. Көпчүлүк айымдар энесинин тагдырын кайталап калат. Кимдир бирөө жок мен апамдай болбоймун деген айымдар бар. Мен андай болбоймун, мен өзүмдү коргулбаймын, мен мындай кылам, тигиндей кылаймын деп аябай каршы чыгат, бирок бара бара апасынын эле тагдырын кайталап калган болот. Өзүнүн атасына окшош жолдош жолдош тандап алган болот, себеби дегенде буга чейин жок, мен андай жашабаймын, мен андай бала тандабаймын деп отуруп, бирок баары бир акырында эле карасак эле биздин жолдошубуз атабыздын эле копиясы. Биздин үй бүлөбүздүн мамилеси, биздин үй бүлөбүздө болгон закондор бүт ошол кыздын кичинекей кезиндеги көргөн сүрөт картинаны эле кайра өзүнүн жашоосунда кайталап аткан болот да. Же болбосо балалыгында кандай эмоциялар жашаса, чоңойгондо деле ошол эмоциялар дагы эле жанында экенин байкап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр деле. Мисалы үчүн эмне үчүн кээ бир кыздарды кичинекей кезинде, мисалы үчүн улуу кыздар болсо деле кандай бир учурларда өзүнүн ичиндеги обидалар болот да. Себеби дегенде койсоң кое тур, андан көрө сен эжең алып берели, койсоң кое тур, андан көрө сен эжең университетке тапшырып атат, эжең 1 класска барып атат, эжеңе жаңы кийим керек, сен болсо эскилерин кие бер деген бир ортончо кыздардын өзүнчө бир травмалары болот. Улуу кыздардын өзүнчө травмалары болот. Мисалы үчүн сени карап булар чоңоет, сен андай болбошуң керек, сен туура жүрүшүң керек, сен туура басышың керек. Улууларга ушундай же болбосо бул кичинекей го, буга алып берип кое берелик, сен чоңсуң го, сен түшүнөсүң, сен чоңсуң го, сен билесиң, сен чоңсуң го, мына атаңды аяп койсоңор болот, атаңар жалгыз иштеп атат, акча аз деп атып, улуу кыз деле өзүнөн тартынып, өзүнүн каалаганын ала албай, же болбосо өзүнү күнөөлүү сезип, мисалы үчүн үй чачык болуп калса деле, мисалы үчүн эки кыздын ортосунда үй чачык болуп калса, апасы келип улуусун урушат. Себеби дегенде бул кичүүнү урушпайт дагы, сен чоңсуң го, айтпайт белең, жыйнап койбойт белеңер дегендей сыяктуу эле улуу кыздын вина деген, мисалы үчүн өзүнүн күнөөлүү сезимдери аябай көп болот. Мисалы үчүн кичинекей кичүү сиңдисинин ойноп отурганын көрүп, кой жыйнайлык, азыр апам келгенде урушат деп көбүнчө улуу кыз переживать этет да, көбүнчө улуусу переживать этет. Ошондой сыяктуу болгон сондук көп ушундай себептер бар. И ошол мисалы үчүн күнөөлүү сезим менен чоңойгон кыз кийин үй бүлөсүндө дагы ошол дайыма күнөөлүү сезимде жашайт да, дайыма күнөөлүү сезимде жашайт. Эгерде күнөөлүү болбогон түз жерден эле бир нерсе кыла коюп, обязательно күнөөлүү болуп, кайра баягы эмоцияларга кайталап жашаганга өзү неосознанно аракет кылат да. Ошол боюнча себептерин айтып берейин. Эмне үчүн ушул теманы баштадым? Себеби дегенде максатка жетүүгө, өзүңөрдү каалаган, мисалы үчүн даже ушул фабирликтен статусту ачууга, ийгилик жаратып коюуга, мисалы үчүн эгерде сиздер жаңы иштеп баштасаңыздар же болбосо жөн эле калдар болсоңуздар деле, силер эмне үчүн директор болбой атасыздар? Себеби дегенде мен аны кыла албайм, менин колуман келбейт, мен андайды жасай албаймын. Качан эле мен эч бир акча таппаган, же болбосо 10 000ден ашык айлыгым, эч бир айлык алып көрбөгөн, кантип эле мен 100 000, 50 000, 200 000 таап калмак элем деген өзүбүздө бир сомнение бар, өзүбүздө бир коркунучтар бар, анан өзүбүзгө болгон ишенбестиктер бар да. Мен кантип эле мен жыпар, жөнөкөй эле жыпар, эртең эле Lexus айдап кантип эле байып кетмек элем? Жок дегендей сыяктуу бизге болгон өзүбүздүн ички кысымдарыбыз бар, өзүбүздү кысып коебуз. Жок, кыла албайсың жыпар, сен ойлонбой эле кой, сен каалабай эле кой, сен лучше кыялданбай эле кой, сен лучше имиштеп этпей эле кой, сеники всё равно болбойт, сеники баары бир болбойт деген ичибиздеги болгон ушундай сүйлөшүүлөрүбүз аябай бизге тоскоол кылат да. Ошол сүйлөшүүлөрдүн баарын качан биз ачыкка чыгарып, эмне үчүн ошондой
ичибизде ойлорубуз бар. Эмне үчүн биз ошентип өзүбүздү ойлойбуз. Мунун баарын билип алгандан кийин биз мындай кадимкидей бошонуп, кадимкидей жок, андай эмес турбайбы, бул менин оюм эмес, бул менин апамдын ою экен, бул менин эжемдин ою экен, бул менин балалыгымдагы бул адамдын ою экен, бул менин оюм эмес жана азыркы жашоодогу жыпарга ал туура келбейт экен деген ойго келип каласыздар. Негизи медицинада негизи эле нервная система дегенди уксаңыздар керек, э. Нервная система бул биздин адамдын жаңы төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин калыптанып калган нерсе да. Нервная система ар бир адамда ар кандай болот. Мисалы үчүн жөнөкөй тил менен айтканда, менин нервный системам башка, силердики башка да. Мага кандайдыр бир нерсе жиниме келип нерв кылат, э. Силер болсо ал андай нерсеге силер даже жиниңер да келип болбойт, э. Мисалы үчүн мен спокойно кабыл алган нерсени башка бир адам өзүнөн чыгып, жаны чыгып, жини келип, нервтенип, баягы нервный клеткалары козголуп кетет да. Бунун баары нервный система. Ар бир адамдыкы ар кандай, сиздердики дагы ар кандай. Ошондуктан мен бул сызыкчаларды мындай ар кандай формада кылып койдум да, себеби кимдир бирөөнүкү башкача, формалары ар кандай болот. Ар бир адамдыкы индивидуалдуу. Бул баары эмнеден себеп болот? Жаңы төрөлгөндө жаңы төрөлгөн ымыркайдын нервный системасы таптаза болот, түп-түз таптаза болот да. Бул баланыкы мисалы үчүн калыптана элек нервный система болот. Анан бара-бара жанындагы ата энеси, адамдар, ушу ал баланы көргөн адамдар, ал баланы баккан адамдар кандай нерсе, кандай мамиле кылса, ошого жараша ошол нервный системасы өзгөрүлүп кете берет да. Өзгөрүлүп, өзүнчө бир форма калыптанат. Анан ошол балага кандайдыр бир могу көк сызыкчалар менен жазгандарым бул стимулдар да. Кандайдыр бир стимулдар. Кайсыл бир кызды үйдөгүлөрү мактап чоңойтушат да, мактап стимул кылышат, мактап, ой кандай азаматсың, ой карагылачы басып атат, карагылачы кандай сулуу жакшынакай сүрөт тартат, карагылачы кандай менин кызым сонун көйнөк кийип алган, карагылачы менин кызым кандай сулуу деп кээ бирки үй бүлөдө кызды ошентип чоңойтушат. То есть ал кыздын нервный системасы ошо мактоого көнүп калат. Ал кыздын нервный системасы менин жасаганымды ал адамдар байкайт экен, мени жакшы көрүп атышат, мени байкап атышат, мен эмне кылсам дагы менин колуман келет экен, мен эмне кылып көрсөм дагы ал адамдарга жагат экен, менин колуман келет экен деген ой менен ошол кыздын чоңоюп, ошол нервный системасы формасы дагы калыптанып, анан ошол кыздын стимулдары мактоо, мактоо, жакшы сөз айтуу, жылуу сөз айтуу бул ал кыздын стимулдары болуп калат. То есть кийин ал кыз чоңойгондо, кийин ал кыз уже бою жетип калганда ал ошол мактоолорго суусайт да, кадимкидей суусайт. Себеби дегенде ал мактоо менен ал адам чоңоюп калган. Ал адам ушул калыптанып калган, ошол нерсе ага керек. Ошон үчүн кийин мени дагы мактасын, мага дагы жылуу сөздөрдү айтсын, кана кандай кыйын экен, мына Жыпар кандай кыйын кыз болду, карачы кандай сулуу деп ошол кыз кийин жасанат, ошол кыз кийин жакшы окуйт, ошол кыз кийин кайсыл бир ийгиликтерге жетет да. Баягы эмоцияларды, баягы стимулдарды кайра алайын деп, мени кайра макташсын, молодец десин, мына мен ушундай жетишкендикке жетем, ошондо апам кайра мени мактайт деп ошол адамга стимул болот. Ошол кичинекей кезинде калыптанып калган нервный система кийинки жашоодогу бүт тандоолордун себеби болуп калат. Себеби дегенде адам жашоосунда ошол көнүп калган, мисалы үчүн кичинекей кезинде ошол нервный системаны ошол стимулдар менен азыктандырып коюп көндүрүп калышкан да. Ошол адамдын рациону ошондой. Ошондой тамактануусу ошого ачыкка болот эгерде андай тамак жебей калсачы. Тамак дегеним мисалы үчүн мактоо деген, сыйлоо, мактоо, жакшы көрүү, камкордук ошондой сыяктуу мамилелерге азыктанып калса кичинекей кезинде, кийин дагы ошондой мамилелерге, ошондой эмоцияларды сагынып, ошол эмоцияларды издеп, ошол эмоцияларды күтүп калат да. Бул нерсе даже жаман жерден дагы байкаса болот. Мисалы үчүн эгерде биз кичинекей кезибизде көп немени алып калсак өзүбүзгө таарыныч, күнөө сезими, ошол бизде постоянно кичинекей кезибизде
күнөө эмоциялар менен жашасак, көбүнчө бизди урушса, кайра эле күнөөлүү болуп калдым, кайра мындай кылып койдум, тигиндей туура эмес коюп турумун, кайра урушту. Ушуга да күнөөлүүмүн, ага да күнөөлүүмүн. Дайыма эле мен туура эмес кыламын, дайыма эле менин колуман келбейт, дайыма эле урушчаймын деген бала кичинекей кезинде чоңойгондо кайра эле ошол эмоцияга суусайт. Даже если билип атат, эч кимге жакпайт, когда аны урушуп, критикалап, сен туура эмес кылдың, сен мону кылдың, сен колуңан келбейт дегенди эч ким, конечно, жакшы көрбөйт, бирок подсознательно ошол эмоцияларга суусайт. Себеби дегенде ал ошондой эмоциялар менен ал чоңойгон. И даже если ошол моментте ал эмоциялар адамдарга жакпай атса дагы, ал өзүнүн жүрүм туруму менен ошол эмоцияга өзү алып келди да, өзү ошол нерсени кылды. Өзү ошол нерсеге алып келип, подсознательно ошондой косяк кетирди, подсознательно унутту, подсознательно кылды, подсознательно же болбосо кылбай койду. Анткени баягы кичинекей кезиндеги эмоцияларга суусап турат. Бул нервный система деген аябай күчтүү нерсе, кичинекей кезинде калыптанып турган нерсе. Ошону кантип жеңип, кантип чыгарса болот? Дагы кандай мисал бар? Өзүңүздөр да таанышыңыздар мүмкүн. Мисалы, кичинекей кезинде ал балага эч ким жылуусуз айткан эмес. Мисалы үчүн апасы дагы, атасы дагы көп деле көңүл бурчу эмес. Качан ал бала беш алып келгенде же кайсыл бир жетишкендик кылганда ошондо гана мактоолорду көргөн да. Мисалы үчүн жөн эле турганда уй жаным келчи өбөлайын, келчи кучактайын эмес. Обязательно бир жетишкендик кылыш керек болгондо, колунан бир нерсе келгенден кийин анан мактайт. Мисалы үчүн беш алганда, олимпиадага катышып келгенде, үйдү жыйнап койгондо, дагымды тамак жасаганда, только кыз бир нерсе кылганда гана мактоо көрөт, мындай жөн эле жүргөндө мактоо көрбөйт. Ошондо дагы бала кичинекей чоңойгондо дагы мен качан бир нерсе кылганда гана мени жакшы көрүшөт, качан мен бир нерсени жакшы кылганда гана мен мактоого татыктуумун, ага чейин татыктуу эмесмин деп ал адам, ал аял кийин чоңойгондо дагы постоянно бир нерсе кылып, постоянно бир жетишкендиктерге жетишип, өзүн өзүн жемелеп, мен кылышым керек, жасашым керек деп өзүн тынбай иштетет да, тынбай иштетет. Ал спокойно жатып, мисалы үчүн, спокойно бир жерде эс алып, спокойно өзүнө каалаганын алып берип, өзүн азыктандыра албайт. Ал постоянно бирөө үчүн жашап келет. Бирөөнүн мактоосу үчүн жашап келет. Башка адамдарга жагайын деп жашап келет. Кийин мисалы үчүн кийин мектепке барганда мугалимиме жагайын, мугалим мени мактасын деп тытынып окуйт. Анан университетте тытынып окуйт. Анан күйөөгө тийгенде кайненеме жагайын деп тытынып үйүн баарын жыйнап, же болбосо күйөөм мактасын, балдарым мактасын, кайненем мактасын, кайнжуртум мактасын деп ал аял өзү үчүн жашабай, бирөө үчүн жашап, бирөөнүн мактоосу үчүн жашап калган да учурлар болот да. Бул жерде мисалы үчүн ал айым возможно ийгиликке жетип атат, возможно жакшы бир нерселер кылып атат, бирок ал айымдын, может быть, ал вообще башка нерсени каалаган. Может быть, ал өзү үчүн жашаса, ал башка үй тандамак, ал болсо башка иш кылмак, башка жумуш тандамак, башка окуу жайды тандамак. Просто апам мактасын, апама жагайын деген ой менен жашап калат да. Бул дагы көрдүңүздөрбү, кичинекей кезинде кандай нерсе калыптанып калса, ошол боюнча жашоосунун баары өтөт. Бул нерсе дагы бул эң эле позитивдүү нерсе. Бирок көбүнчө ушундай айымдар өмүрү өткөндөн кийин менин жашоом өтүп кетти, мен каалаган жашоомдо жашаган жокмун деген ойлорго да келип калышы мүмкүн. Себеби мен чыныгы каалагандай сүрөт тарткан жокмун, чыныгы каалагандай ырчы болгон жокмун, чыныгы каалагандай актриса болгон жокмун, чыныгы каалагандай китеп жазган жокмун, чыныгы каалагандай бизнесмен болгон жокмун, мугалим бойдон эле калып калдым, же болбосо мен ошондой толтура өкүнүчтөр болуп калышы мүмкүн да ошол себептен. Негизи ошол нервная система дегенди түшүнүп калдыңыздар, э? Ошо нервный кичинекей кезибиздеги калыптанып калган форма кийин чоңойгонубузда дагы бизди ушинтип башкарып аткандай көрүнүп калат да, сезилип калат. Ошондон улам бизде себеп менен натыйжанын орду алмашып калат. Себеби дегенде сиздер ойлошуңуздар мүмкүн буга чейин. Мисалы үчүн элестетсеңиздер, кимдир бирөө силердин жиниңиздерге тийди. Баягы жанакындай жиниңиздер келген, нервтенген, жиниңер келген эмоцияңарды
чакырды да бир адам. Неважно кто, ошол чакырды. Анан ойлойсуздар, менин жинимдин келгендин себеби, мисалы үчүн бул балам же болбосо жолдошум же болбосо магазиндеги аял жиниме тийип, ушундай жиниме тийди, мен кыйкырып салдым, урушуп салдым деп ойлойсуздар, мисалы үчүн ошол аял жинимдин келген себеби болду. Ошол аял, ошол адам менин жиниме тийди, айтып койду, мынтип койду, тигинтип койду деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок тескерисинче бул дагы сиздердин кичинекей кезиңиздердеги ошол эмоцияңыздарга суусап турганыңыздар үчүн, сиз кичинекей кезиңиздеги жиниңиз келген ушундай аябай жинленген эмоцияңыздарды эч бир чыгара албай, ошол эмоцияга суусап турганыңыз үчүн сиз ошол себебин издейсиз өзүңүз. Сиздин себебиңиз ошол получается сиздин жиниңиз келип ошондой жинденгиңиз келген башында. Анан ошого себеп таба албай аткан болчусуз да. Өзүңүз издегенсиз ошол себепти. Анан кайсыл жер болбосун ошол себепти өзүңүз издеп таап, анан ошону колдонуп анан жиниңизди чыгара аласыз да. Ал магазиндеги аял деле жөн эле бир нерсе деп айтты. Балаңыз деле бир болбогон нерсе эле кылды. Бирок сиз ошол нерсени издеп таап, өзүңүзгө ошол эмоцияны чыгарыш керек болду. Себеби дегенде, ошол көптөн бери жиниңизди эч ким менен чыгара албай калгансыз. Көптөн бери ошол өзүңүз көнүп калган эмоцияңызга суусап калгансыз. Ошондой болушу мүмкүн да. Даже керек болсо машинада дагы, мисалы үчүн элестетиңиздер, машинада, жолдо баратып эки машина чийилип же сүзүлүп кетишти. Болор болбосо эле сүзүлүп кетишти. Анан экөө бири-бири менен чыгып урушуп эки эркек, сырттан көрсөң ойлойсуң, экөө машинасы сүзүлүп кетти, ошондуктан экөө бири-бири менен урушуп, талашып атышат деген ой келет да. Бирок бул сүрөт тескерисинче болот экен. Психологияда тескерисинче болот. Бул жерде ал адам экөөнүн бирөөсү же болбосо көпчүлүк учурда экөө тең эле ошол өзү суусап калган эмоцияларды издешкен. Бирөөсү бирөөнү күнөөлөгөн, өзү жини келген эмоцияны көптөн бери суусап ошол нерсени издеген. Ошон үчүн сүзүлүп калды. Бирөөнү күнөөлөш керек. Сен мени сүздүң, сен ушуну кылдың, карабайсыңбы жолду, мээңди иштетпейсиңби деп ошол адам ошол өзүнүн превосходствосун көрсөтө турган эмоцияны көптөн бери суусап ошону каалап калган. Кийинкиси болсо тиги сүзүп алган адам көптөн бери күнөөлүү абалына түшө элек болчу. Көптөн бери күнөөлүү болгон эмоцияга суусап калган ал адам. Көптөн бери мен күнөөлүү болоюн, мен косяк кетирейин, мен дагы бир нерсе кылайын, мени дагы урушсун. Бул адам урушкандан сырткары дагы мени ушундай затрата болгон үйдөгү аялым урушсун, жолду карабайсыңбы, дагы расход кылдыңбы, дагы машина ремонт кылат экенсиңби, канчага ремонт кылат экенсиң деп аялынын урушканын күтүп калган да, ошол нерсеге суусап калган. Баягы кичинекей бала дайыма эле күнөөлүү болуп, дайыма элдин баары аны урушуп, жабылып калган бала чоңойгондо көптөн бери ошол эмоцияны сезбей калган үчүн ошол бирөөнүн адамын машинасын чийип, сүзүп, ошону кылды да. Себеби дегенде, өзүнүн кичинекей кезиндеги көнүп калган эмоциясын сагынып калган. Ошол нерсени билип түшүнүп алуу сиздерге дагы аябай пайдалуу болот. Себеби дегенде сиздердин дагы өзүңүздөрдүн кыймыл аракетиңиздерди, күнүмдүк жашооңуздарды анализдесеңиздер болот. Мисалы үчүн күнүмдүк эле бир нерсени кече болгон ситуацияны, мисалы үчүн более мындай яркийрээк, чоңураак ситуацияны эстесеңиздер дагы монтип анализдеңиздер. Мен эмне үчүн ошондо ушундай кылдым? Эмне үчүн мени урушту же болбосо эмне үчүн мени постоянно уруша берет? Постоянно болгон нерсени анализдеңиздер. Же болбосо сиз бирөөнү урушсаңыздар, эмне үчүн менин күйөөм постоянно косяк кетирет, постоянно унутат, постоянно алып келбейт, постоянно мындай тенденция болгон көбүрөөк нерсени элестетиңиздер, эмне үчүн ошондой боло берет деп анализдеңиздер. Себеби дегенде, возможно, сиздер кичинекей кезиңиздерде постоянно кичүү сиңдиңиздерди же болбосо кичүү иниңиздерди урушуп, өзүңөрдү күчтүү сезчүңөр, өзүңөрдү кыйын сезчүңөр. Мына мен чоң эжемин, мен башкарып атам, мен кыйын болуп атам, мен ушундай күчтүүмүн. Возможно, сиз бирөөнү урушканда гана өзүңүздү күчтүү сезесиз. Возможно, сиздин жаныңызда күнөөлүү болгондо гана өзүңүздү жакшы сезесиз. Бул күнөөлүү, мен күнөөлүү эмесмин. Мен дайыма туура нерселерди кылам. Менин башым жакшы иштейт. Мен акылдуумун, мен кыйынмын деп только өзүңүз менен өзүңүз эмес, только бирөө жаныңызда жаман пасырак болуп турганда өзүңүздү ушундай сезесиз. Кичинекей кезиңизден бери. Ошондуктан жаныңызда ошондой жолдошуңуз бар. Ошондуктан балдарыңыз ошондой.
Анткени мен кылганым үчүн, мен жасаганым үчүн, менин аракетим үчүн, мен болбосом деген ой силерге жакшы эмоцияларды алып келет да, өзүңүздөрдү аябай кайф берет сизге. Өзүңүздү аябай жакшы сезип каласыз. Ошондуктан айланат жүрүңүз ушундай. Себеби дегенде сиз өзүңүздү ушинтип азыктандыргыңыз келет. Ошондой боюнча эмоцияларды өзүңүздө анализдеңиз. Эмне үчүн мен акчаны аз табамын? Же болбосо кээ бирки учурда кээ бирки аялдардын тиги күйөөсү акча бербейт. Мисалы үчүн контролдоп, акча бербей, аны эмне каяка коротосуң, бу эмне каяка коротосуң, сдачаңды алып келбейсиңби, сдачаң гана, же болбосо дагы эмне кылышы мүмкүн? Ар кандай ситуациялар бар. Мисалы үчүн акча менен кысат. Акча бербейт. Канчага алдың? Канча алып келдиң? Канчага сатып алдың? Канча короттуң? Деген суроолор менен ошол контролдо жашаган айымдар өзүнө анализ кылыш керек. Эмне үчүн андай болуп атат? Эмне үчүн мени постоянно бирөө контролдойт? Эмне үчүн мен өзүм кенен акча кармай албаймын? Эмне үчүн менде өзүмдүн кошелегимде көп акча болбойт деп анализдеңиздер. Андан кийинки кадам себебин табасыңар. Өзүңөр себебин табасыңар. Себеби дегенде менин колума акча кармаганда мен постоянно коротуп салам. Мен кереги жок нерсени бирдеги бир болбогон нерсе сатып алам. Кантип сатып алдым болду экен? Эмнеге ошону алдым деп кийин өзүм ойлойм, бирок учурда сатып алган болом. Эмне үчүн мен колума акча токтобойт? Мен постоянно коротуп турушум керек. Мен анткени өзүмчө акча кармай албайм да, ошон үчүн мага күйөөм ушинтип ишенбей калган деген ошо өзүңүздөргө күнөөңүздөрдүн себебин табасыздар. Эмне үчүн ошондой мамиле болуп калган депчи. Бирок ошол азыркы ошол акча менен болгон мамиленин себеби тээ кичинекей кезиңиздерде, глубинада. Эмне үчүн ошондой? Себеби дегенде силердин атаңар менен апаңардын мамилеси ошондой болуп калган. Во-первых, көргөнүңөр ошол. Сиздердин сенсордук абалыңар ушундай. Сен акча коротосуң деп, возможно, кичинекей кезиңиздерде бир нерсе болгон. Возможно, кичинекей кезиңиздерде апаңыз силерди контролдочу. Канчага алдың? Кана сдачасы? Алып келбей коюп кой. Деп сиздерди акча неме, акчаны кенен иштеткен эмес сиздерге. Возможно, ошондой болушу мүмкүн. Возможно, сиз кичинекей кезиңизде магазинден бир нерсе сурагансыз, бир нерсе сурасаңыз эле канчадан экен, эмнеге алдың, акча короттуңбу, тигил бул деген уруштарды көп көргөнсүз. Ошондуктан чоңойгондо эми сизди жолдошуңуз урушат. Же болбосо эркектер болсо, эгерде кичинекей кезинде ошол баланы апасы урушса, кийин аялы ошол жөнүндө, ошол боюнча, ошол эле темада урушат. То есть биз кичинекей кезибиздеги өзүбүздүн жашообузду чоңойгондо дагы биздин жумуштагы болгон мамиле менен, үйдөгү болгон мамиле менен биз ошол картинаны өзүбүз кыймыл аракетибиз менен ошол картинаны восстанавливать эте алабыз. Анткени бул бизге көнүмүш адат. Бул мамиле көнүмүш адат. Биз ошол моментте сезген эмоцияларыбыз бизге көнүмүш адат. Даже ушул эмоциялар жаман, негативдүү эмоциялар болуп атса дагы биз ал эмоцияларга көнүп калганбыз. Биз ошол көнүп калган нерсе бизге жагат. Көнбөгөн, даже мисалы үчүн бала тузду тамакты жегенге көнүп калса, ал тузду тамак ага даамдуу болуп калат. Тузу азыраак, жакшынакай эң даамдуу тамакты алып келсең деле ал тамакты жебейт. Туздуу тамакты жейт. Себеби дегенде ал нерсеге көнүп калган. Биз дагы ошол көнүмүш адаттарыбызга аябай байланып калат экенбиз. Бизге ийгиликсиз дагы көнүмүш адат болуп калат. Бизге жагат ошол нерсе. Бизге мисалы үчүн акчанын тартыштыгы жагат бизге, анткени биз ал акча тартыштыгына көнүп калганбыз. Биз ошол жашоодо жашай алабыз. Биз ошол жашоого көнүп калганбыз. Биздин акчабыз жетип жетпеген жашоого көнүп калганбыз. Ошондуктан постоянно ошол нерсени өзүбүзгө чакырып, ошондой шарттарды түзө беребиз өзүбүзгө. Акчабыз кенен болуп калса, биз кайра тартыштыкка келип, биз ошол акчаларыбыздын баарын коротуп салабыз. Баягы тартыштыкка келелик деп. Эми ошол кичинекей кезибизде калыптанып калган нервный системадагы ошол формабызды кантип өзгөртөбүз? Кантип өзгөртсөк болот? Кантип мурунку реакцияларыбызды өзгөртсөк болот? Кантип бизди стимулдаган ушул стимулдарыбызды өзгөртсөк болот? Кантип биз постоянно бизди качан бир урушканда анан оңолуп калбай, кантип биз жаман нерсени, жаман сөз укканда анан оңолуп калбай, же болбосо кантип биз кандай десем, мурунку стимулдарды өзгөртүп, наоборот, бизди мактаганда, жакшынакай сүйлөгөндө оңолуп, жакшы сөз менен айтканда оңолуп, мисалы үчүн, же болбосо
айлана чөйрөбүздөгү шарттарды дагы обязательно бир жүрөгүбүз ооруп анан ыйлаганда же болбосо башыбыздан ары чапканда анан оңолбой, качан бир акчабыздан нольго түшүп калганда анан оңолбой, азыркы болгон абалды деле жакшыртып кетсек болот. Кантип ошол стимулдарыбыз наоборот бизди күнөөлүү сезимди сагынбай, наоборот мактаган сезимди сагынып, мактаган эмоцияларды сагынып, сүйүнүч эмоцияларга стимул болсун деп биз сүйүнгөн, бизге белектерди берген, биз өзүбүзгө өзүбүз жакшынакай нерселер сатып алган, өзүбүздү жакшы көргөн, айлана чөйрөбүз да бизди жакшы көрүп сыйлаган, ушундай бир жакшы нервный системабызды жакшы жакка буруу кантип өзгөртсө болот, ошол боюнча ошол жолун айтып берейин. Ушул абалды өзгөртүп алууга, өзүбүз каалаган жашоого, каалаган эмоцияларга суу сатканга жардам берүүгө бизге ушул жылдызча жардам берет. Ушул жылдызча бизге бизди мисалы үчүн азыркы бизге керектүү өзгөрүүлөргө аябай сонун поддержка кылат. Анан биз кантип өзгөрүп калганыбызды байкабай калабыз. Ар бир жылдызчанын учу кайсыл бир түшүнүктү алып келет, түшүнүктү билдирет. Ошол 5 түшүнүктү биз дайыма өзүбүзгө башында дайыма кайталап бир реакция кылаардан мурда, бир нерсе кылаардан мурда, бир нерсе ойлоордон мурда ошол 5-өөнү биз эстеп турушубуз керек. Ошондо гана биздин кыймыл аракетибиз өзгөрө баштайт, биздин жашообуз өзгөрө баштайт, биздин реакцияларыбыз өзгөрө баштайт, биздин нервный системабыз өзгөрө баштайт. Биз ушул жашоого болгон реакцияларыбыз өзгөрө баштайт, мамилебиз өзгөрө баштайт. Анан качан биздин айлана чөйрөбүзгө биздин мамилебиз өзгөргөндө гана айлана чөйрөбүз дагы өзгөрөт, бизге дагы болгон мамилебиз дагы өзгөрөт. Кичинекей кезибизде калыптанып калган нервный системаны азыр өзгөртүү оор. Ошондуктан азыр ушул 5 түшүнүктү окугандан кийин силер керек болсо 5-өө менен тең макул болбойсуздар. Себеби дегенде калыптанып калган да уже силерге. Уже силерге кайсыл бир опыт менен, тажрыйба менен, кичинекей кезиңиздерде көргөн мамиле, кичинекей кезиңиздерден уккан маалымат, жаңылык, ушак, көргөн кинолоруңуздар менен ичиңиздерде ошол нерсе калыптанып калган үчүн азыр бул 5 түшүнүк менен тең 5 түшүнүккө тең каршы чыгасыздар силер. Бирок эгерде ошол азыркы абалыңарды өзгөртөм, жакшы жакка өзгөртөм десеңиздер, анда ошол нерсе менен бара өзүңүздөргө кайталап отуруп, ушундай деп отуруп өзүңүздөрдү өзгөртсөңүздөр болот. Бул эмне деген түшүнүктөр? Эң биринчи түшүнүк бул баардык адамдарды кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Баардык адамдар жакшы. Кандай болсо ошондой жакшы деген түшүнүк эң биринчиси. Все прекрасны такие, какие они есть. Бүт баары. Мисалы үчүн менин атам, апам, эжем, сиңдим, байкем кандай болсо ошондой жакшы. Турган турпаты менен жакшы. Кандай характери барбы, кандай кыялчылыктары барбы, бүт кандай болсо ошондой прекрасен. Ошол адам прекрасный деп кабыл аласыңыз. Азыркы айлана чөйрөңүздөрдү мен күйөөм кандай болсо турган турпаты менен ошондой сонун адам. Менин кайненем кандай болсо ошондой жакшы. Менин кайнатам, кайынсиңдим, балам, менин начальнигим, менин курбум, бүт. Менин кошунам кандай болсо ошондой жакшы. Кабыл алам. Все прекрасны такие, какие они есть деген ой жүгүртүүгө келесиздер. Реакция кылаардан мурда. Даже тааныбаган адамыңар, магазинден түр түшүп кеткен адамыңар, маршруткадан, автобустан түр түшүп кеткен адамыңар кандай болсо ошондой жакшы. Ты прекрасен. Баардык адамдар сонун деген мамилеге келесиздер. Эң биринчи түшүнүк. Ойлошуңуздар мүмкүн. Мээрим бирок жаман адамдар деле бар да, урушчак адамдар деле бар да, нервке тийген адамдар, тим эле сөлдүрөгөн адамдар деле бар да, нервке тийген деп айтышыңыздар мүмкүн. Бирок алар деле кандай болсо ошондой өз башы менен кетсин, жакшынакайсың, соп сонунсуң деген мамилеге келебиз.
соп-сонунсуң. Мен сени өзгөрткүм да келбейт. Сени өзгөртпөйм дагы мен сени. Мен өзгөртүп аракет да кылбайм. Азыр болгондой точно ушундай эле сонун элесиң деп ошол адамдарды жөн коесуздар. Эң биринчи түшүнүк. Экинчи түшүнүк. Баардык адамдар жашоосун жакшы кылууга бүт каражаттары бар. Бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы үчүн жолдо жаткан бомж деле азыркы турган турпатында жакшы жашоосун жакшы өзгөртүп алууга бүт каражаттары бар жана мүмкүнчүлүктөрү бар деп жөн коесуздар ошол адамды. Баардык адамдарды жөн коюңуздар. Балаңыздар дагы мисалы үчүн азыр кандай болсо, ошондой бүт өзүнүн каражаттары бар, жакшынакай мектепте окуп атат, бүт билим берип атамын, тамак ашын берип атамын, жакшынакай тарбия берип атамын. Ошол менин баламдын жакшынакай болуп чоңоюуга бүт мүмкүнчүлүктөрү бар азыр. Бүт каражаттары бар. Бүт толук кандуу деп балаңыздарды жөн коесуздар. Имеется в виду вообще таштап койбойсуздар, бирок переживать эте бербейсиздер да. Ал адамдын, мисалы үчүн, ал баланын жакшынакай адам болуп кетишине бүт каражаттары бар. Бүт шарттары бар деп эле жөн коесуздар. Өзүңүздөрдү жемелебейсиздер, көрдүңүздөрбү? Ошондой реакциялар кереги жок силерге. Күйөөңүздөр дагы бүт ошо күйөөңүздүн байып кетип, сонун адам болуп, жакшынакай болуп, акча таап кеткенде ошол күйөөңүздүн дагы бүт мүмкүнчүлүктөрү бар, бүт каражаттары бар, бүт бар. У всех есть все возможности. Силердин командаңыздардагы дагы адамдар жакшы иштеп кетип, директор болуп кетүүгө бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүт каражаттары бар. Интернети деле бар, телефону деле бар, убактысы деле бар, каалоосу деле бар, мүмкүнчүлүгү деле бар, акчасы деле бар, бүт бар. Ошентип адамдарды жакшынакай ушундай мамиле кыласыздар. Ой, бунуку мындай жетпей атат го, тиги жетпей атат го, бүт баары бар. Үчүнчүсү, ар бир адам өзү туура көргөн жакшы тандоо жасайт убагында. Ал ар бир адамдагы сиз өзүңүздөргө дагы коюңуз. Мен дагы убагында ошол окуу жайды тандаганым үчүн мен үчүн эң туура тандоо болгон. Ошол убакта мен ошо күйөөмдү тандаганым мен үчүн эң туура тандоо болгон. Ал убакта мен туура тандоо кылган экенмин деп ошол убакта мен туура тандоо жасаганмын. Бул мага ушул тандоо керек болчу дейсиздер. И ар бир адамдагы дайыма бир, мисалы үчүн, силердин лидерлериңер, силердин командаңар, новичогуңар же болбосо силер сунуштап аткан адамыңар силерге жок десе, демек ал адам үчүн туура тандоо жасап атат. Макул, до свидания. Ошентесиздер, көрдүңүздөрбү? Жок деп атабы? До свидания. Командаңыздарда лидерлериңер иштебей калдыбы? До свидания. Хорошо. Ал өзү үчүн туура тандоо жасап атат. Өзүнө жараша, өзүнүн ойлогонуна жараша туура тандоо жасап кетип калды. Хорошо. Мен биякта иштеп атам дагы эле, мен биякта бизнесимди куруп атам. Бул мен үчүн туура тандоо. Поехали дальше. Төртүнчүсү, ар бир иштин артында жакшы ой жаткан. Ар бир кылыктын артында жакшы ой жаткан деген түшүнүккө келесиздер. Эгерде мисалы үчүн силерди бирөө аябай капалантып, силерди ушактап же болбосо силерди жамандап койсо, ал адамды жаман көрбөй, ал адамды ошол боюнча кабыл аласыңар дагы. Эмне үчүн мени ушактады? Ал ошол сөзү менен кайсыл бир жакшы ой менен айтты. Мен үчүн жакшы болбосо дагы ал өзү үчүн жакшы бир нерсе кылды. Возможно, мени жамандап ал өзүн жакшы көрсөткүсү келди. Көрдүңүздөрбү? Өзүнө жакшы кылды, дагы бирөөгө жакшы кылды. Негизи жакшы эле ой менен жасады деген ойго келесиздер. Конечно, ар бир адам, ох, мага ичи күйдү, ошондой, бул жаман адам ошон үчүн айтты, жаман адам ошон үчүн кылды эмес. Ал ошол жакшы ой менен кылды. Өзүнө болгон жакшы ою бар болчу. Мен ошондойду кылсам бир кыйратып кетет экенмин, жакшы болуп кетет экенмин, кыйын болот экенмин деп бир жакшы ою бар болчу. Ошол бир ветеранын жакшы ою бар болчу деп жөн коесуздар. Түшүндүңүздөрбү? Ар бир иштин артында жакшы ой жаткан деп эсептейсиздер. Эгерде силердин жолдошуңуздар менен урушуп кетсеңиздер, жолдошуңуздар деле силерди бир жакшы ой менен урушту. Силердин кайненеңер силерге аябай жини келип, дагы бир кылыгын кылып койсо, ал деле бир жакшы ой менен ошол нерсени кылды деп ошол адамдарды жөн коесуздар. И өзүңүздөрдү да жөн коесуздар. Мен эмне кылсам дагы жакшы ой менен кылдым деп коесуздар. Всё, успокойтесь. Анан эң бешинчи түштүк бул баардык нерсе өзгөрөт. Бүт баары эле өзгөрбөй койбойт. Баардык нерсе өзгөрөт. Баардык нерсе ар бир өзүнүн ордунда баары бир турат деген түшүнүккө келиңиздер. Ар бир адамдын Кудай деле бар деген ойго келесиздер. Ар бир нерсе өзүнүн ордуна турат.
ак ыйлет бирок сынбайт, все равно деген ойго келесиздер. Эгерде сиз түз жолдо болсоңуздар, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди эч кимге зыяныңар жок эле кыла берсеңиздер, силерге деле ийгилик келет. Эгерде силер даже үй бүлөлүк мамиледе дагы силер туура эле жол менен кете берсеңиздер, главное өзүңөрдөн кетпесин. Өзүңөрдөн бир нерсе кетпесе эле болду. Бара бара кимдин ким экени билинет, кимдин ким экени ачыкталат, бүт нерсе өзгөрөт. Дайыма эле ушундай бир негативде жашай бербейсиздер, дайыма жокчулукта жашай бербейсиздер, же болбосо ошол эле дайыма эле бир байлыкта жашай бербейсиздер. Любой эле нерсе өзгөрөт, ошол нерсени кабыл алыңыздар. Мисалы үчүн биздин келбетибиз деле, ден соолугубуз деле өзгөрүп атпайбы? Биз деле картайып атабыз, биз деле брыш түшүп атат бизге, биз деле белселдерибиз, буттарыбыз ооруй баштады дегендей сыяктуу бүт эле нерсе өзгөрөт. Дайыма эле ушул абалда жашай бербейсиңер. Мындан жакшы абал болот, мындан жаман абал болот. Мисалы үчүн азыркы жашап аткан жашооңуздарга нааразы болсоңуздар, дайыма эле ушундай боло бербейт. Мындан хуже да болуп кетиши мүмкүн, туурабы? Бүт эле нерсе өзгөрөт. Ошол нерсени кабыл алыш керек. Ушул 5 нерсени кабыл алып ойлонсоңуздар, ошол менен иштесеңиздер, силерге эле өзүңүздөргө эле жакшы болот. Бул 5 түшүнүк сиздерди ошол нервный системаңарды өзгөртүп алууга, коррекция кылууга аябай сонун поддержка берет. Постоянно ошол 5 нерсени эстеп, 5 нерсени ойлоп туруңуздар. Ошондо өзүңөрдү кандай ошону тарбиялаганыңыздарда силердин нервный системаңар өзгөрөт. Мурункудай бала чагыңыздарда эле бала бойдон кичинекей Жыпар, кичинекей Динар, кичинекей Айнура болбой, уже өзүңүздөрдү өсүп, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды колуңузга ала баштайсыздар. Сиздерге 3 күндөлүк жазуу аябай жардамын тийгизет. Бул сиздердин нервный системаңыздарды өзгөртүп, жаңы ийгиликтерге, жаңы жашоого алып келүүчү жакшы бир техника. Бул 3 күндөлүк. Биринчи күндөлүк бул ыраазычылык күндөлүгү. Күндө эртең менен туруп сиздер эмнеге ыраазысыз, азыркы жашооңузда кандай жакшы нерселер бар, күндө ошол нерсени жазасыздар. Күндө ар кандай нерселерди жазыш керек. Мисалы үчүн бир күнү силер 5 нерсе жазсаңыздар, эртең ал башка нерселер болуш керек. Бул биринчи күндөлүк. Экинчи күндөлүк бул жетишкендиктердин күндөлүгү. Күндө буну кечинде жазасыздар. Күндө кечинде бүгүн сиздер эмне кылдыңыздар? Бүгүн сиздер кандай жетишкендик кылдыңыздар? Даже ар бир мелочь болсо дагы ошол нерсе болот. Ар бир мелочь кылсаңыздар деле, колуңуздардан келсе ошол нерсе, бул дагы жетишкендик. Ошол нерселерди жазасыздар. Бул сиздерге күндө өзүңүздөргө күнүңүздөргө резюме кылып, күнүңүздөрдү жакшы кылууга, мен бүгүн күндөлүгүмө эмне жазам деп дагы ошол мотивация менен дагы кыймылдаганга дагы жардам берет. Ал эми 3-күндөлүк бул максаттардын күндөлүгү. Күндө сиздин оюңузга эмне келсе, ушундай болсого, тигиндей болсого деп бир өзүңүздөргө бир максат коесуздар. Мен тишимди оңдотушум керек, мен англис тилин үйрөнүшүм керек, мен бул нерсени адат кылышым керек, мен тигини адат кылышым керек, мен бул тамакты жасаганга үйрөнүп алышым керек деген сыяктуу өзүңүздөрдүн бир кичинекей максаттарыңыздардан турган күндөлүк дагы сиздердин жашооңуздарды ийгиликке, порядкага алып келе турган сонун бир техника. Бунун баары сиздерге өнүгүүңүздөргө жардам берет. Ушуну менен сабагым аяктады. Каналга катталууну унутпаңыздар. Ал эми үйгө тапшырма, жашооңузду анализдеп, өзүңүздүн стимулдарыңызды таап чыгыңыз. 5 позитивдүү түшүнүктү жаттап алыңыз. Жана 3 күндөлүктү ачып жаза баштаңыз.